Арам тамак жүрөгүңө эмне кылат, билесиңби? Адам кээде бир тыйындын арам экенин билип туруп жейт, бирок анын жүрөккө тийгизген таасирин ойлобойт. Арам ырыскы жөн гана тамак эмес. Мусулман адам үчүн ырыскынын кайдан келгени жана кандай жол менен табылганы абдан маанилүү. Анткени адамдын жеген, ичкени анын жашоосуна таасир берет. Арамдан тапкан акчага алынган тамак сыртынан кадимки тамактай көрүнүшү мүмкүн. Бирок момун адам бул ырыскы адал жол менен келдиби деп өзүнө сурашы керек. Арамга жеңил карап калуу жүрөк үчүн кооптуу. Бүгүн бир аз болсо да арамга көнүп, эртең аны кадимки нерседей кабыл алып калуу мүмкүн. Ал эми жүрөк күнөөкөр ишке кайдыгер болуп калбашы керек. Ошондуктан соода кылганда да, иштегенде да, акча тапканда да бул адалбы деп ойлонолу. Бирөөнүн акысын жеп алган акчага, алдоо менен табылган ырыскыга, арам жол менен келген байлыкка кызыкпайлы. Анткени дүйнөдөгү байлык көп болгону менен Аллахтын ыраазычылыгы андан да кымбат. Эгер адам арамдан алыстап, адал жолду тандаса, бул анын Аллахка болгон жоопкерчилигин көрсөтөт. Ал эми ката кетирип алган болсоң, үмүтүңдү үзбө. Тооба кыл, арамдан баш тарт. Адал жолго кайтууга аракет кыл. Аллахтан таза жана адал ырыскы сура. Эсиңде болсун. Байлык көп болушу эмес, анын адал болушу маанилүү. Аллах баарыбызга адал ырыскы, таза жүрөк жана берекелүү жашоо насип кылсын. Амин. Адалды танда, арамдан сактан. Бул насаат пайдалуу болсо, жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз. Балким сиз бөлүшкөн бир сөз бир адамды арамдан сактап